Жумагүл. Жумагүл. Ай кызым, апаң кайда? Апам скорыйга алып кетти больницага. Аялыңызды өзүнчө бөлмөгө жаткырдым. Азырынча эс учу жакшы эле. Температурасы бир аз көтөрүлгөндөй. Жанына жакшы медсестра койдум. Кабатыр болбоңуз. Чоң рахмат. Мына кириңиз. Ээн эркин сүйлөшүп алгыла. Рахмат. Жүрүңүз. Кол муздак экен. Өтө муздак бекен. Жок, муздак болгон жакшы. Башым бир аз кеңирип турат. Асылбек. Келгениңе рахмат. Келбей анан мен сага бөтөн киши белем. Балдар кандай? Балдар жакшы. Кичинеси ыйлап калды го. Алардан камсынаба. Чоң апасы келип, сен чыкканча көз салып турат. Мен чыкканча? Ооба, бат эле чыгасың. Доктор айтпадыбы? Сакайып кетесиң. Ыйлабачы. Доктор менен сүйлөштүм. Баары жакшы болот. Жаш көрүнгөнү менен ал мыкты жигит көрүнөт. Көрөсүң го, сакайып кетесиң бат эле. Ыйлаба. Ыйлабачы. Компотуң бар беле? Жок. Жасап койсом болмок. Кызым экөөбүз ичмек эмсе? Мен эмне ойноп аттым беле? Базардан алмөрүк алып келип койсоң болот беле? Же эмне өзүмдү сыгып жасайынбы? Эмне ороңду атасың? Эскертип койсоң өзүң барып келет элем го. Ошону айттырбай эле алып келе бербейт белең? Сөзсүз мен какшанышым керек да. Мен кайсы бирине жетишейин? Бала баксам, тамак жасасам, кир жуусам, анан да баламды көтөрүп алып, тетиги базарга барышым керек экен да. Ким базарга бар деп атат сени? Кептин баары ошондо. Айттырбай эле алып келе бербейт белең? Колуң бош болсо эле бильярдтан башың чыкпай калат. Ким бильярдка такай барып жатыптыр? Тынчыраак тамак ичесиңби сен? Үнүм жакпай калдыбы? Же жасаган тамагым жакпай калдыбы? Былжырабай басчы жаагыңды. Былжырап деп коет. Кыз кезинде артынан чуркап эле жүрбөдүң беле? Ошондо көзүң каякта калды? Керээли кечке бала менен үйдө отурсам, өзүмө караган убактым жок да. Мен деле оозумду боеп кыска көйнөк кийип алайынчы. Ошону көрөсүң. Басчы жаагыңды. Акыркы жылдары мындай чатак көбөйүп кетти. Кээде жөнөкөй эле сөз уруш талаш балдардын ыйы менен бүтөт. Ачууң тараганда баамдап көрсөң болору болбос нерсе. Азыр ал бир аз ыйлайт ататынча. Анан болушарга эч ким жок болгон соң ыйын басып кайра эле аргасыздан тиричиликке киришет. Байкуш аялдардын жумушу көп эмеспи? А мен ачуумду бильярдтан чыгарам. Кечинде үйгө барганда баягы эле турмуш тили ачуу аялым тосуп алат. А мен аны укпай балдарым менен алек болом. Унутуп калган турбаймынбы? Кээде эжесинин үйүнө кетип калат. Катуу таарынган кезде. Не, дагы ушуп кеттиңер? Ооба, дагы ушуп кетти. А мен артынан барбайм. Өзү келет. Жалдырган байкушум. Күнүң аз калганын билбейсиң го. Билсең дагы далайын айтып кетпелең.
3 бала менен жүдөйсүң го, жаным. Жумакайыңдын дарты ушундай кыска экен да. Муну мен билем. Билип алдым. О, турмуш. Колдо бар алтындын баркы жок деген ушул эмеспи? Эсиңдедир. Былтыр күзүндө экөөбүз ажырашабыз деп турганда сени чукул командировкага жиберишти. А дегенде сенин кеткениңе сүйүндүм. Бир жумадан кийин жалгыздыктан жададым. Экинчи жумада сени менен кат жүзүндө сүйлөшкүм келди. Бирок жазбадым. Үчүнчү жумада өзүңдү көргүм келди. Күнүнө жол карачу болдум. Келээр күнү тосуп алсамбы деп балдарды кийинттим. 1 саат калганда барбай койдум. Билбейм. Айтор сен келгенде ички үйгө кирип кеттим. Сен балдардан мени сураганда сүйүнгөндөн жүрөгүм оозума тыгылып кетти. Бирок сен бейтааныш адамдай суук учурашып ары кирип кеттиң. Ошондо атайын кеткем. Ырак сапарга кетип, ойлонуп, экөөбүздүн мамилебизди жакшылап текшерейин дегем. Айла болсо, ошол бойдон келбей коеюн деп ойлогом. Бирок 1 жумадан кийин балдарды сагындым. 2-нчи жумада өзүңдү көргүм келди. 3-нчү жумада ойлогонум, самаганым жалгыз сен болдуң. 4-нчү жуманы күн санап, саат санап өткөрдүм. Вокзалга түшкөнүмдө алактап далайга дейри өткөн элди карап турдум. Тосуп чыкпасымды билгем. Бирок келип калабы деп үмүттөндүм. Келсе, элдин көзүнчө кучактап, жаш балада үйгө дейре көтөрүп бармакмын. Бирок сен келбепсиң. Ал тургай, мен үйгө келгенде сен бөлмөгө кирип кеттиң. Асема, кызым. Сау кеттиң го сен. Мен да накта сезимдеримди билгизгенди ыраа көрбөдүм. Анан баягы чыр-чатактар кайра башталды. Эми мынтип жалдырап өлүм алдында турасың. Кеч болуп кетти. Не дейсиң? Балдар жалгыздап калды го. Азыр жөнөйм. Бир аз отура турайын, э? Жумакай. Эртең эмне алып келейин сага? Мага эч нерсенин деле кереги жок. Бир аз жүзүмдүн ширеси болсо ичем. Макул. Анда мен кетейин. Коркпойсуңбу? Жанымда татынакай медсестра бар. Балдарды жакында апаңар келет деп алдап кой. Асылбек шейшеп сүргүлөр кирдеп кеткендир. Тетя Нюрага бир аз акча берип койсоң, жууп койсун. Макул.
Айчуң жигит каяка баратасыз? Мен келинчегиме. Az saat 6 болду, билесизби? Түшүнөм. 8ден баштап көрүүгө болот орларды. Терезеден көрсөм болобу? Ойготпоңуз. Макул. Көзүмдүн кыйыгы менен эле. Кору жактан 3-чү терезе. Рахмат. Жок рахмат. Эрте тургансың го, Жумакай. Эмне дейсиң? Жакшы болбой атат. Терезени ачайынчы. Ачпа. Терезени ачпа. Суук тиет дейм. А өзүң эмне эрте келдиң? Начальник эрте кел дегенинен эле сага кире кетейин деп чечтим. А сен кечикпейсиңби? Жок. Дагы убакытым бар. Кандайсың? Жакшы, жакшы. Башым бир аз кеңиреп турган болбосо. Бүгүн кан коюшту. Профессор Алтынбаев келет экен эртең. Буйруса жакшы. Бар эми жумушка. Жука кийинип алып турсуң го. Ичиңен жылуураак бир нерсе кийип алсаң болмок. Суук тиет. Мен жигитмин да. Угулбай атат. Мен деген жигитмин. Жигит деген ысык суукту көтөрүп коет. Жакаңда кирдеп кетиптир. Тартмада сен туулган күнүңө деп жаңы көйнөк сатып алып келип койгом. Ошону кийип ал, макулбу? Рахмат. Эчтеке эмес. Бар эми жумушуңа. Кечигесиң. Дагы 2 саат бар экен. Кечикпейм. Москвадагы иш сапарда биздин көтөргөн көйгөйлү эске алып, биздин ооруканадан 10 адисти тажрыйба алмашууга жолдомо алдык. Мына ушуларды иш жүзүнө ашырып алсак, жакшы болор эле. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу коллегалар. Кечиресиз, профессор, сизге мүмкүнбү? Кандай барып келдиңиз? Жакында бир татаалуу оорулуу аялды жаткыздык. Гилокровия. Акканбы? Анализдердин баары ошого алып барып атпайбы? Кыйын болгон экен. Кана көрсөтүңүзчү. Неге мынча тынчтандыңыз, кызым? Жөн эле. Жашыңыз канчада? 35-те. Балдарыңыз барбы? Экөө. Кичүүсүн жакында эле эмгизбей алдым. Кош эмесе. Эмизбей калдым деңизчи. Кан басымын өлчөгүлөчү. Дурус. Так, оор баян бериңизчи. Так. Так. Дагы бир жолу кан куйгулачы. Турмушуңар кандай? Жакшы. Тамак аш жетиштүүбү? Балдарды сагынгандырсыз. Сагындым. Жакшы калыңыз, балам. Түштөн кийин температурасы жакшы болсо, үйүнө кете берсин. Мен Жумагүл каякта? Түшүнгөн жокмун, профессор. Кан анализдери акканын далилдеп атпайбы? Эй, аккандын басымычы? Вот кеттим бар, ошондо болуп атпайбы? Гилокровия болгондо муну кылдыйлап жатпайбы? Кечиресиз, профессор. Аны эске албаптырмын. Демек, аккан эмес.
эмес экен да. ылайым эле ошондой болсун.